Саламатсыздарбы? Сиздер менен Мерим Нурдинова. Сиздер үчүн кириш сабак жана 12 сабактан турган даярдоо программасын иштеп чыктым. Ушул программанын жардамы менен сиздер өзүңүздөрдүн максаттарыңыздарды аныктап аласыңар жана ошол максатка жетүү жолдорун түзүп аласыздар. Сабактар теориялык жана практикалык болуп бөлүнөт. Бир сабакта теориялык маалыматы бар жана ошого жараша практикалык үйгө тапшырмасы бар болот. Максаттар менен иштөөдөн мурда сиздер 10 керектүү түшүнүктү билип алышыңыздар керек болот. Себеби дегенде ушул 12 сабактын ичиндеги маалымат ушул 10 түшүнүккө байланыштуу болот. Эгерде силер ошол нерсени түшүнүп, билип башында билип түшүнүп алсаңыздар, кийин ошол 12 сабактын ичинде кайталанган менден берилген түшүнүктөрдү тез кабыл алып, баягы Мерим айткан нерсе турбайбы деп силерге кийинки сабактарды түшүнүүгө, кабыл алууга, үй тапшырманы жасоого жеңил болот. Биринчи түшүнүк биздин жашоого болгон көз карашыбыз реалдуу абалга карата эмес, биздин ошол абал боюнча оюбузга байланыштуу болот. Мисалы үчүн кимдир бирөөгө нормалдуу эле абал көрүнсө, биз үчүн ал өтө эле начар абал болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кимдир бирөөгө 50 миңдик киреше жакшы эле сонун эле айлык болсо, кимдир бирөөгө 50 миң сом бул өтө аз. Кимдир бирөөгө үйү бар болуу бул мечта, кыял, кимдир бирөөгө болгон үйү жакпайт. Көрдүңүздөрбү? Ар бир адамдын өзүнүн көз карашына жараша болот. Ошол көз караш бир нече фильтрден өткөндөн кийин ар бир адамга калыптанат. Биринчи фильтр бул сенсордук фильтр. Бул биздин өзүбүздүн көзүбүз, кулагыбыз, бүт биздин сезгич органдарыбызга караштуу болот. Биздин көзүбүздүн угушуна жараша, биздин көргөнүбүзгө жараша, биздин укканыбызга жараша бул эң биринчи фильтрден сырттагы келген маалымат биздики ушул фильтрден эң бирисинен өтөт. Анан экинчи фильтр бул уже биздин тарбиябызга жараша, биздин чоңойгон өскөн чөйрөбүзгө жараша, биздин досторубузга жараша, биздин окуган мектебибизге жараша бул бизге келген маалымат ошол экинчи фильтрден өтөт. Себеби мисалы үчүн кимдир бирөөгө уят нерсе болсо, кимдир бирөөгө боло берет. Мисалы үчүн кимдир бирөөгө жаман нерсе болсо, кимдир бирөөгө жакшы эле нерсе, нормалдуу эле нерсе. Үчүнчү фильтр бул индивидуалдуу фильтр. Бул ар бир адамдын өзүнүн жеке мүнөзүнө, жеке тажрыйбасына, жеке травмаларына, жеке көз караштарына жараша калыптанат. Анан ошондуктан сырткы келген бүт маалымат, сырткы келген бүт маалыматтын баары ошол 3 фильтрден өтүп, анан адамдын ошол реалдуу жашоосуна, реалдуу өзүнүн кичинекей жашоосуна кирип туруп, көз караш болуп калыптанып, анан ошол көз караш кийин ошол адамдын жеке жашоосу, тагдыры болуп калыптанып калат. Жабык адамдардын, эски фильтрлери бар адамдардын көз карашында бүгүнкү күндө жалданма жумуштан эле иштеген жакшы, пенсияга чыккан жакшы, айлыкка аз акча болсо дагы айлыкка иштеген жакшы деген көз карашты өзгөртө албай. Ошол боюнча кала берет да. Эгерде мисалы үчүн сиздер ошол көз карашта болсоңуздар, сиздер ушу максат коюу, максаттар менен иштөөнүн жардамы менен ошол өзүңүздөрдүн фильтрлериңиздерди, эски фильтрлериңиздерди коррекция кылып, өзгөртүп, жаңы маалыматты, жаңы нерселерди өзүңүздөргө кабыл алып, киргизип, жакшы натыйжаларга жетсеңиздер болот. Экинчи түшүнүк бул биздин келечегибиз, биздин абалыбыздын себеби болот. Башкача айтканда, биз эртең кандай жашоону кааласак, бүгүн ошого жараша чечим чыгарат экенбиз, тандоо жүргүзөт экенбиз. Биз эртең кандай келечекке баргыбыз келсе, ошол себептен биз бүгүн кадам таштайбыз да. Бул максатка карай, максаты бар, келечеги жөнүндө ойлонгон адамдар үчүн. Себеби дегенде кимдир бирөө күнүмдүк жашоо менен жашай берет. Эртең бара турган күнүбүз белгисиз деп. Эгерде адам бүгүнтөн ойлонуп, мен эртең кандай жашоодо жашагым келет, мен 5 жылдан кийин, 1 жылдан кийин кандай жашоодо жашагым келет, мен пенсияга чыкканда кандай жашоодо жашагым келет деген келечекти ойлонуп, өзүнүн каалаган жашоо образын элестетип алып, ошого жараша бүгүн кадам таштайт. Ошого жараша бүгүн кыймыл аракет кыла баштайт. Мен мисалы үчүн 1 жылдан кийин канча килограмм болгум келет деп бүгүн кадам таштайт. Мен 5 жылдан кийин кандай үйдө жашагым келет деп бүгүн ошого аракет кылат. Мисалы үчүн мен балдарым кандай болуп чоңойсун деп ойлоймун деп бүгүн кадам таштайт. Ошондуктан келечек бул бүгүнкү күндүн себеби болот. Бүгүнкү күндөгү биздин кыймыл аракеттерибиз жана тандообуз бул биздин каалаган келечегибиздин эле натыйжасы. Биз каалаган келечегибизге барышыбыз үчүн бүгүнкү күндө ошого жараша тандоо, чечим чыгарышыбыз керек болот. Бул экинчи түшүнүк. Үчүнчү түшүнүк, бул түшүнүктө сабактарда, кийинки сабактарда аябай көп кайталанып кезигет. Чечимдер тактикалык жана стратегиялык болуп бөлүнөт. Тактикалык чечимдер бул моментте чыгарыла турган чечимдер. Моментте азыркы абал начарлап кетпеш үчүн, азыркы абалда биздин ситуациябыз еще хуже болуп кетпеш үчүн чыгарыла турган чечимдер. Мисалы үчүн, эгерде үй өрттөнүп атса, азыр именно моментте ошол үйдү өчүрүш керек болот.
тактикалык чечимдердин максаты бул азыркы абал начарлап кетпеш үчүн чыгарылыш керек болот. Ал эми стратегиялык чечимдер азыркы абалга карабай кийин мындан да жакшы болуш үчүн чыгарыла турган чечимдер, тандоолор. Кийин мисалы үчүн азыркы үйүбүз мындан да кийин жакшы, мындан да мисалы үчүн бир кабаттуу үйүбүз 2 кабаттуу болуп, тар үйүбүз кенен үй болуш үчүн кандай чечимдер чыгарышыбыз керек, кандай эмнени тандашыбыз керек деген чечимдер бул стратегиялык. Ар бир адам жаңы нерседен баштап жатканда ушул билим тепкичине кабыл алат. Билим тепкичинин эң биринчи тепкичи бул билбээримди билбейм. Мисалы үчүн сиздер элестетиңиздер, велосипед тепкенди билбейсиздер. Велосипедди биринчи жолу көрүп жатасыздар, мисалы үчүн. Сиздер даже буга чейин велосипедди тебе албашыңыздарды билген эмессиздер. Мен билбээримди билген эмесмин. Тээп көрсөңүздөр эле тебе албайсыздар. Бул биринчи тепкичтесиздер. Анан машыгып отуруп, билбээриңерди билип каласыңар. Мен велосипед тепкенди билбей турбаймбы? Жасап көрөсүңөр, велосипед тепкенди билбей турбаймын деп ойлоп каласыздар. Анан машыгып отуруп, үчүнчү тепкичке келесиңер. Билээримди билем. Мен велосипед тепкенди билем. Билээримди билем. Көрдүңүздөрбү? Анан төртүнчү тепкич мен билээримди билбейм. Сиздер уже автоматтык түрдө велосипедди тээп каласыздар. Автоматтык түрдө бурулуп, автоматтык түрдө токтоп, сиздер уже кантип токтоп, кантип бир жерге жетип калгансыздарды түшүнбөй билбей каласыздар. Бул уже төртүнчү тепкичте сиздер автоматтык түрдө жөндөмүңүздөрдү жана билимиңиздерди пайдаланганда төртүнчү тепкичке жетип каласыздар. Төртүнчү тепкичке жетүү бул ошол жөндөм менен машыгып отуруп жетесиздер. Фаберликте сиздер жаңы келип эмне кыламын, кандай иш баштаймын деп баштаганыңыздарда сиз буга чейин продукцияны сата албашыңызды билген эмессиз. Адамдар менен мамиле курганды билбейт экениңизди билген эмессиз, туурабы? Жок десе эле жок болуп. Жок десе дагы ошол каршы сөздөр менен иштөөнү билбейт экенин билген эмессиз. Сиз азыр жаңы келген адам биринчи кадамда болот. Анан машыгып отуруп, үйрөнүп отуруп, сиздер чыныгы билбейт экениңизди билип каласыз. Сунуштап көргөнүңүздөрдө сизге жок дегенде, мен ошол жокко эч бир жооп бере албайт экенмин дегенди билип баштайсыз. Мен билбээримди билемин деп ошол боюнча машыгып баштайсыз. Анан кийин бара-бара жокторго жооп берип отуруп, билериңизди билип каласыз. Сиз уже любой суроого жооп берип калган учурда бул сиз үчүнчү тепкичте болосуз. Ал эми төртүнчү тепкич сиз автоматтык түрдө кантип сунуштаган адамыңызды каттап, макул кылып, бизнеске кызыктырып койгонуңузду сиз өзүңүз да билбей каласыз. Кандай фишканы колдондум? Мен эмне деп айтканда макул болду? Мен эмне деп айтканда биринчи жок деген адам кайра макул болуп катталып калды дегенди сиз уже кийин билбей калган учурда, автоматтык түрдө жасап калган учурда сиз төртүнчү тепкичке келген болосуз. Ар бир адам жаңы келгенде ошол тепкичтерден өтүп, эч нерсе билбеген адам деле кийин автоматтык түрдө адамдарды каттап, командасын өстүрүп, лидерлерди өстүрүп, чоң команданы башкарып калганын, даже автоматтык түрдө кылып калганын өзү да билбей сезбей калганда, бул уже билимди пайдаланып жөндөм кылып алган деп эсептесек болот. Баары сиздерди дагы ошол нерсе күтүп турат. Бешинчи түшүнүк: жаңы ишти баштаганда силердин ар бир жасаган кадамыңар биринчи кадам болот. Билесиздер, биринчи кадамды жасаш оор. Буга чейин жасап көрбөгөн ишти кылып атканда биринчи кадамды жасаш оор. Жаңы ишти баштаганыңыздарда ар бир кадамыңар биринчи кадамды жасагандай оор болот. Ар бир кадамыңар сиздерге ошо биринчи кадамды жасаганга канча энергия талап кылса, канча чечимди талап кылса, ошондой ар бир кадам ошончо энергияны талап кылат. Башында сиз биринчи жолу адам каттайсыздар, биринчи жолу заказ кыласыздар, биринчи жолу сабак өтүп көрөсүздөр, биринчи жолу прямой эфирге чыгасыздар, биринчи жолу адамдарга сунуш кыласыздар, биринчи жолу презентация өтөсүздөр, биринчи жолу продукция боюнча айтып бересиздер. Ар бир кадам биринчи жолу кылгандай сиздерге да энергия талап кылат. Сиздер биринчи жолу кадам кылып катталып алгансыздардан уже все, болду, мага эч нерсе кереги жок эмес. Биринчи жолу заказ кылдыңыздарбы? Анан ошол заказ боюнча обзор кылып группага айтып бересиздер. Бул дагы биринчи кадам болот. Андан кийин жаңы адамга, айлана чөйрөңүздөгү адамдарга сунуштап көрүү. Бул дагы биринчи кадамга керектүү энергияны талап кылат. Андан кийин сиздер ошол адамды каттайсыздар, ошол адамдар менен иштешүү. Бул дагы биринчи жолу адамдар менен иштешесиздер. Биринчи жолу лидер өстүрөсүздөр. Биринчи жолу группа ачасыздар. Биринчи жолу группага сабак өтөсүздөр. Биринчи жолу статус ачасыздар. Ушунун баары биринчи кадамга керектүү энергияны талап кылат. Ошого даяр болушуңуздар керек. Жаңы баштаганда ар бир кадамыңар биринчи. Жаңы баштаганыңыздарда ар бир кадамыңарга ошондой энергия талап кылынат. Себеби дегенде силер буга чейин эч бир ошол нерсени кылып көргөн эмессиздер. Силерге бул жаңылык өбөн учурайт. Ошондуктан силерге ошол нерсе башында ошончолук энергияны талап кылат. Алтынчы түшүнүк: кылган ишиңиздин мыктысы болууга аракет болуу керек. Бүгүнкүгө караганда эртеңки айзада кыйыныраак болуш керек да. Күнү
күндө өзүңүздөрдүн жөндөмдөрүңүздү, кыймыл аракетиңизди улам жакшыртып, улам кыйын болуп, жакшыраак наставник болуп, жакшыраак кадар болуп, жакшыраак сабак өтүп, жакшыраак сунуштап, жакшыраак презентация кылып, машыгып, кыйын лидер болуп, бүгүнкүгө караганда эртең мен жакшы болушум керек, мындан да кыйын болушум керек, көбүрөөк адам катташышым керек, жакшыраак сабак өтүшүм керек, менин иштеген сапатым жакшы болуш керек деген аракет сиздерди ийгиликке алып келет. Мисалы Фабрикка келдиңиз, жаңы катты алдыңыз. Сиз азыр жалгызсыз, командаңызда эч ким жок. Эч кимди каттай элексиз. Сизде суроолор көп. Сиздерде билбеген, түшүнбөй аткан нерсеңиз көп. Сиздерге каршы чыгып аткан адамдар көп. Сиз азыр жалгызсыз. Ошол жалгызда сиз өзүңүздүн наставнигиңизге постоянно звонить этип чалып, бул мынтип айтып атат го. Тиги кайсыл бир күбөнүңүз болсо, сразу наставнигиңизге жазып, сизди каттаган адамыңызга жазып, чалып сурайсыздар. Буну кандай кылат? Буну эмне кылат? Түшүнбөй атам, үйрөтчү мага дагы. Мен дагы биле алайынчы деп үйрөнөсүздөр. Ошону менен сиздин Фабилик бизнес боюнча маалыматыңыз, билимиңиз улам жогорулай берет. Бүгүн ошондойсуз. Эртең уже астыңызда 2-3 адамды каттап, ошолорго үйрөтүп аткан болосуз. Сизде уже кичинекей жеке командаңыз бар болот, группаңыз болот. Ошону жетелегенге үйрөнө баштаган бул эртеңки сиз. Андан кийин уже 1 жылдан кийин сиздин уже өскөн лидерлериңиз, 9%ке жетип калган лидерлериңиз бар болгон жакшы, күчтүү командаңыз болуп калат. Күндөн күнгө иш сапатыңызды жогорулатып аракет кылыңыз. 7-чи түшүнүк. Жеңиш жок, жеңишке карай жол бар. Фабиликте бизде айлыктар чектелүү эмес. Мисалы үчүн Фабиликте сен максимум 1 жылда ушунча акча табасың. Максимум, андан жогору сага бере албайбыз деген маселе жок. Айына сен ашып кетсе ушунча эле айлык аласың. Андан сырткары акча сага төлөп бербейбиз деген чек жок да биздечи. Мисалы үчүн жалданма жумушта айына сен алдын ала сүйлөшүлөт, айына сен мисалы үчүн 20 000 аласың. Айына сен 30 000 аласың деп бир чек коюшат, туурабы? Сен ошол айдын ичинде өзүңөн кетип, башың менен жаргатсаң деле, сага ошол чектелүү эле акча берилет. Фабиликте болсо андай чек жок. Кандай өзүң иштегениңе жараша, башың менен жаргатсаң, акчаң көбүрөөк болот. Кайра. Сенин иштегениңе жараша, сен ушул Фабиликке койгон, берген убактыңа жараша, берген эмгегиңе жараша сен көп ала бересиң. Ошол айлыгың жылдан жылга, күндөн күнгө, каталогдон каталогго көбөйө берет да. Ошондуктан бул Фабиликте жеңиш жок, жеңишке карай жол бар. Азыркы учурда эң бийик болгон статус бул генеральный партнер. Азыркы учурда эмне үчүн ал эң бийик болуп атат? Себеби дегенде ошол генеральный партнер статуска эч ким жете элек. Бирок ошол генеральный статуска уже жетип калган адамдар бар. Уже партнер болгон адамдар бар. Фабиликте азыркы учурда 2 партнер бар. Партнердон кийин уже генеральный партнер, старший партнер, анан генеральный партнер уже 2 кадам калган адамдар бар. Ошол адамдар ошол кадамдан өткөндөн кийин Фабилик дагы кадамдарды ачат, дагы статустарды ачат. Мындан дагы чоң ушул деңгээлге жетсең деп дагы тепкичтерди көбөйтө берет. Болду, силер генеральный партнер болсоңор, андан ары уже акча бербейбиз деген понятие жок, маселе жок. Ошондуктан Фабиликте жеңишке карай жол бар. Силердин айлыктарыңар келечекте чектелүү эмес. Силердин командаңарга, оборотуңарга жараша, командаңардын көбүнө жараша, кардарларыңардын көпчүлүгүнө жараша айлыгыңар дагы көбүрөөк болуп түшө берет. 8-чи түшүнүк. Жоопкерчиликти мойнуңузга алыңыз. Азыркы абалыңыз, азыркы жашаган жашооңуз, азыркы жашаган үйүңүз, азыркы кийген кийимиңиз, азыркы алган киришеңиздин баары бул сиздин жоопкерчилигиңиз. Сиздин жашооңуз, сиздин жоопкерчилигиңиз. Сизден көз каранды. Сизге эч ким келип озунскандан салып бербейт. Сизге эч ким келип мына үй аласың ушул үйдү, мен сага бекер деп сизге эч ким бербейт. Эгерде азыркы абалыңыз сизге жакпай турган болсо, анда ошол нерсени өзгөртүп алуу бир гана сиздин колуңузда экенин билиңиз. Ошол азыркы тапкан акчаңыз жакпай атса, ошодон көбүрөөк алуу бир гана сиздин колуңуздан келерин, ошол нерсени бир гана сиз эле өзгөртүп алышыңызды билиңиз. Жана сиздин жашооңузду, сизге каалан кийимди эч кимди бирөө алып берүү милдеттүү эмес. Даже биздин күйөөбүз бизге милдеттүү эмес. Биздин күйөөбүз бизди базовый нерселерди алып берүүгө милдеттүү. Мисалы үчүн тамак ашыбызды, мисалы үчүн такыр эле курткабыз жок болсо, куртка алып берүүгө возможно милдеттүү, бирок шикарный шуба алып берүүгө милдеттүү эмес. Жыл сайын саякаттарга алып барууга милдеттүү эмес. Бриллианттарды алып берүүгө биздин күйөөбүз милдеттүү эмес. Бул биздин каалообуз. Эгерде биз ошондой нерселерди каалап атсак, ошол өзүбүзгө жоопкерчиликти алып, ошол нерсеге биз өзүбүз жетип алууга өзүбүздүн кудуретибиз жетет жана өзүбүз жоопкерчилик алышыбыз керек. Эгерде мага ошол нерсе жакса, демек мен өзүм ошол нерсеге жетишим керек.
Мага ошол бриллиантты күйөөм алып берүүгө милдеттүү эмес. Мага керекпи? Мен өзүм ошол нерсеге жетишим керек деген ойго келиңиздер. Ошол түшүнүккө келиңиздер. Эгерде мага азыркы айлыгым жакпаса, азыркы айлыгым мага жетпей атса, демек мен ошол акчаны көбөйтүүгө өзүм жоопкерчилик алышым керек деп ошол абалыңызды жакшыртууга аракет кылыңыз. Экинчиден, ошол жоопкерчиликти силер мисалы үчүн бизнести баштадыңыздарбы, ишти баштадыңыздарбы, бул жоопкерчилик, бул онлайн магазин. Тем более эгерде силердин артыңыздарда катталган адамдар бар болсо, ошого маалымат бериңиздер. Ошол адамдарды өстүрүүгө аракет кылыңыздар. Себеби дегенде булар силерге бизнеске келген, силерге ишенип келген, ооба мен менен кошо өссөм, мага маалымат берет, мени үйрөтөт экен, мени сүйрөт экен деп адамдар ошого келген сиздерге. Жоопкерчиликти алыңыздар дагы ошол адамдарга туура, жакшы, убагында сапаттуу маалымат бериңиздер. Суроолоруна жооп бериңиздер. Сураңыздар, эмне кылып атасың, кантип атасың, болуп атабы деп сурап туруңуздар. Эгерде, конечно, сиздерди мисалы үчүн ал адам түртүп, жок, мен иштебейм, мага кереги жок, азыр эмес, жайдан боло берсинчи деген сыяктуу сиздерди түртсө, конечно, ал адамга жабышпайбыз. А эгерде ал адам, сиз каттаган адам аракет кылып, мен кантемин, бул жерим болбой атат, тигил жерим болбой атат го деп сиздерге жазган адамга обязательно жооп бериңиздер. Обязательно ошонун маселесин чечип бериңиздер. Бул сиздердин кийинки директор болгонуңуздарда чоң команданы тартып, наставник болууга сиздерди тарбиялайт да. Жоопкерчиликти алыңыздар. Бизнеске жоопкерчиликти алыңыздар. Сиздерди каттаган адам, мисалы үчүн, эгерде сиздер өзүңүздөр команда менен иштеп баштасаңыздар, бизнес кылып атсаңыздар, сиздерди каттаган адам, мисалы үчүн, сиздерге жооптуу эмес. Кийин алган айлыгыңардын бир да сомун директоруңуздарга бербейсиздер. Өзүңүздөр банкоматтан чечесиздер дагы, как положено иштетесиздер. Ой, ушул мени үйрөтүп койду эле, ушуга дагы бир белек кылып, бир акча салып коеюнчу, ошол алган айлыгыман сүйүнчү кылып салып коеюнчу деп эч бербейсиздер. Банкоматтан барасыңыздар, өзүңөр чечесиңер, үй бүлөңүздөргө өзүңөргө керек болгон нерсени сатып алып жүрөсүздөр. Эч бир эстеп берип койбойсуздар. Көрдүңүздөрбү? Өзүңүздөр жеткен мээнетиңерди өзүңөр эле жейсиздер. Ошондуктан ошол айлык сиздердики, ошол алган айлыгыңыздарга, кийинки көргөн кирешеңиздерге өзүңүздөр жооптуу болуп, өзүңүздөр баш отуңуздар менен бизнесиңиздерди кылып, аракет кылып, билбегениңерди наставниктен сурап, билбегениңерди интернеттен чукулап издеп, билбегениңерди жаза албай аткан нерсеңерди машыгып, жазап, үйрөнүп алышыңыздар керек болот. Ар бир жаңы нерсени жасап, зыяны жок болсо жасап көрүш керек. Биринчи изилдейсиздер, көрөсүздөр, зыяны жокпу? Эң биринчиден, зыяны жокпу? Легалдуу нерсеби? Алдап кетишпейби? Законный нерсеби? Ошонун баарын көрөсүздөр, изилдейсиздер, анан жасап көрөсүздөр. Ошол зыяны жок нерсе болсо, легалдуу иш болсо, чындап ошол жерде акча таап атса, адамдар айлыктары түшүп атса, айлыктарын которуп берип атса, натыйжаларды көргөн адамдар бар болсо, анда ошол нерсени кылып көрө бериш керек. Кылсамбы же кылбасамбы дебей. Себеби дегенде жасап көрсөңөр, сиздерди эки вариант күтүп турат. Бул жерде же болот, же болбойт. Же болуп кетесиңер, же болуп кетпейсиңер. Жасабасаңар бир эле вариант бар. Болбойт. Жасап көрсөңүздөр, кирешеңиздерди көбөйтүп аласыздар, же натыйжа опыт аласыздар. Жасабасаңыздар, кирешеңиздер да өспөйт, ордуңуздар деле каласыздар. Эч нерсе өзгөрүү болбойт. Ошол түшүнүктү дагы билип алыңыздар. Бул дагы эмнеге тийиштүү? Жаңы методдорду иштеп атканыңыздарда, бизнес куруп атканыңыздарда, жаңы методдорду үйрөнүп, билип баштайсыздар. Интернеттен же болбосо интервьюдан көрөсүздөр, бирөөнүн фишкасын аласыздар, анан өзүңүздөр жасап көрөсүздөр. Вдруг сиздерде иштеп кетет ошол метод. Вдруг буга чейин сиз ал нерсени кылбасаңыздар, жасап көрүңүздөр. Вдруг сиздерде иштеп кетет. Мурун сиздер контакттарымга чалбасаңыздар, чалып көрүңүздөр. Вдруг сиздер жакшы сүйлөйсүздөр. Эгерде силер интернет менен иштей элек болсоңуздар, интернет аркылуу адам менен таанышып көрүңүздөр. Вдруг сиздерде ошол нерсе иштеп көрөт. Вдруг жаңы метод сиздерге иштеп кетет. Эгерде каталог тарата элек болсоңуздар, бирок кимдир бирөө ошол каталог таратып эле статус жабып атса, ошол нерсени кылып көрүңүздөр. Иш кылып атканда жаңы методду, фишканы билгениңиздерде обязательно ошол нерсени колдонуп көрүшүңүздөр керек болот. Бул 9 ключевой түшүнүк. 10 акыркы түшүнүк. Ар бир ийгилигиңиз үчүн, ар бир кадамыңыз үчүн өзүңүздү сүйүндүрүп туруңуз.
Бул позитивное подкрепление деп коет. Жаңы иш баштап атканда бир кичинекей нерсени үйрөнүп жасап алсаңыздар да, биринчи адам каттасаңыздар да өзүңүздү бир нерсе менен сыйлап, өзүңүзгө бир белек берип туруңуз. Ошондо сиздин мээңиз, подсознанияңыз менин колуман келип атат. Мен ошол нерсени жасасам мага жакшы болот экен, жан дүйнөм сүйүнөт экен, денем сүйүнөт экен, менин душам сүйүнөт экен деген сыяктуу өзүңүзгө мындай күч берип турасыз. Мисалы үчүн, эгерде сиз эң биринчи адамыңызды каттасаңыз, өзүңүзгө бир барып бир таттуу бир нерсе сатып алыңыз. Өзүңүзгө кичинекей пирожный же шоколадка болсо деле молодец мээрим деп бир шоколадка сатып алыңыз. Эгерде сиз жаңы статус ачсаңыз, өзүңүзгө бир көптөн бери каалап жүргөн бир сонун набор крем алыңыз, же болбосо сонун духи алыңыз, же болбосо өзүңүз каалап жүргөн бир кофтаны алып, молодец, сен сонун иш кылдың. Бул сенин биринчи ийгилигиң деп өзүңүзгө бир сонун белек бересиз. Бара ийгиликтериңиз көбөйгөн сайын сиздин жан дүйнөңүзгө ошол ийгиликтер жагып, жан дүйнөңүзгө ушул жаңы иш жагып, дагы аракет кылып, өзүңүзгө энергия пайда болуп, мен дагы бир нерсе кылсам мага дагы белек болот экен деп өзүңүздү сүйүндүрүп, өзүңүздү тарбиялап, аракетке тарбиялай аласыз. Кийин сиздин жан дүйнөңүз ошол аракетти сүйүп калат. Себеби дегенде ошо мен канчалык аракет кылсам мага жакшы болот экен, мен сүйүнөт экенмин деген уже автоматтык түрдө сиз ишиңизди жеңил кыла баштайсыз. Кээ бирлер кандай кылат? Кээ бирлер даже блокнотуна жазат. Мен 3% болсом, мен өзүмө бул нерсе аламын деп өзүнө бир обещание кылып коет. Мен директор статусун ачсам, мен бул нерсени кыламын. Мен өзүмө алтын аламын. Же болбосо мен директор статус ачсам, ушундай кыламын. Мен золотой директор болсом, мен саякатка барамын. Мен өзүмө саякат сатып аламын. Эгерде мен мисалы үчүн 9% болсом, мен өзүмө кымбат баалуу бир көптөн бери алгым келип аткан бир белекти аламын, өзүмө керектүү. Dyson аламын, мен духовка аламын өзүмө. Мен жаңы кухонный гарнитур аламын деп ушундай сыяктуу өзүңүздөргө список кылып, белектерди коюп, өзүңүздөр мотивация кылсаңыздар болот. Анан эң маанилүүсү, сиздер качан ушундай ийгиликке жеткениңизде обязательно ошол нерсени аткарыңыз. Өзүңүз алдабаңыз. Өзүңүздүн жан дүйнөңүздү алдабаңыз. Алып берем деңизби өзүңүзгө алып бериңиз. Себеби дегенде ошол убактарда акчаны аяп, кой мен албайм, андан көрөк балам алып берейин, андан көрөк үйүмө продукт алайын дебей, сиз өзүңүзгө айттыңызбы, алып берем деп. Алып бериңиз. Себеби дегенде өзүңүздүн балаңызга деле бир нерсени обещать эткенде жазабай койсоңуз, кандай бала таарынып сизге ишенбей калат. Үйдү жыйнасаң, мен сага торт алып берем деген сыяктуу кылып, бала аракет кылып, чуркап үй жыйнаса, анан торт алып бербей койсоңуз, ал бала кийин үй жыйнайбы? Жыйнабайт. Ошондой сиздер дагы эгерде ар бир ийгилигиңизди ушинтип жакшы белек менен, сүйүнүч менен коштоп турсаңыздар, сиздин жан дүйнөңүз өзүңүз автоматтык түрдө сонун ийгиликтерге жеткиси келип, өзү аракет кылып, күчтөнүп, сизди жакшы кириширге алып келип коет. Ар бир адамга максатына жетүү үчүн 10 керектүү түшүнүк бар болот. Эң биринчиси бул ар бир адамдын кыймыл аракети, жасаган тандоосу, өзүнүн жеке жашоосу чыныгы реалдуу абалга байланыштуу эмес, өзүнүн жеке көз караштарына байланыштуу болот. Экинчи түшүнүк, биздин келечегибиз биздин азыркы абалыбыздын себеби болот. Башкача айтканда, биз кандай эртеңки жашоону кандай кааласак, бүгүнкү жашоодо ошого жараша чечим чыгарышыбыз керек. Үчүнчү түшүнүк, чечимдер тактикалык жана стратегиялык болуп бөлүнөт. Тактикалык чечимдер бүгүнкү азыркы моментте срочно чечиле турган чечимдер, стратегиялык болсо, эртеңки күндө азыркы абалга байланыштуу эмес, эртеңки күндө ошол абалыбыз мындан да жакшы болууга алып келе турган чечимдер. Төртүнчү түшүнүк, бул билим тепкичи. Ар бир жаңы маалымат алып, жаңы ишти баштаганда ушул 4 тепкичтен өтүп, сиздер билим деңгээлиңерди жогорулатып алсаңыздар болот. Бешинчи түшүнүк, бул биринчи кадамдын күчү. Жаңы иш баштаганда ар бир кадамыңыздар биринчи болот. Ар бир кадамыңыздар биринчи кадамга керектүү энергияны талап кылат. Алтынчы түшүнүк, ишиңиздердин мыктысы болууга аракет кылыңыздар. Кечээки силердин иштегениңизге караганда бүгүнкү иштегениңиз сиздики жакшы болуш керек. Ал эми эртеңки иштегениңиздин сапаты андан да сонун болуш керек. Жетинчи түшүнүк, жеңиш жок. Жеңишке карай жол бар. Жеңишке карай кадамдар бар. Ошондуктан күндө окуп, күндө билим алып, күндө аракет кыла бериш керек. Сегизинчи түшүнүк, бул жоопкерчилик. Өзүңүздөрдүн жашооңуздарга, өзүңүздөрдүн киришиңиздерге өзүңөр жооптусуңар. Ошол жоопкерчиликти алыңыздар дагы, ошого жараша кыймылдаңыздар. Тогузунчу түшүнүк, ар бир нерсени жасап көрө бериш керек. Ар бир нерсени колдонуп көрө бериш керек. Бул жакта эки эле вариант сизди күтөт. Же болбойт, же болот. А эгерде такыр жасабасаңыздар, бир эле вариант болбойт. Онунчу түшүнүк, ар бир ийгилигиңиздерди позитивдүү сыйлык менен күчтөтүп туруңуздар. Ошондо гана сиздердин энергияңыздар дайыма, жан дүйнөңүз дайыма аракетке умтулуп, ошол белектерге, ошол сүйүнүчтөргө тартылып, сизди ийгиликке алып келет.